Саламатсыңарбы кагылайын кыргыз элим. Мына бүгүн бул жерде баарыбыздын башыбызды кошуп чогултуп отурган сын себеби Айдарбек кызы Алия биздин окуучубуз, биздин мектептеги эң сулуу, активистка, эң мыкты окуучу кызыбыз эле. Ушул кызыбыз мына 1 жылга жакын аралыктан бери ооруп жатат. Ушул көптөн бери колубуздан келген каражаттарыбызды берип, бул айылдаштардын баары өзүнүн көмөгүн көрсөтүп атат. Жалаң эле айыл эмес, биз баардык жактагы бүт мамлекеттеги тааныштарыбызга кайрылып ушул кыз үчүн жардам сурап жатабыз. Буйруса каражат чогулуп жатат. Анан дагы ошо сиздерден өтүнүч, колуңуздардан келген жакшылыктарыңыздарды аябаңыздар. Ушул садака кайыр дегенде эле элди аябай жакшы жактарга үгүттөйт экен. Колуңуздардан келсе, ушу Алия кызыбызга дагы бир жолу жардам берип койсоңуздар, сиздерден сураныч. Алия кагылып кетейин. Биз сени жакшы көрөбүз. Биз сени күтөбүз. Буйруса аман эсен сакайып келип кал. Биз баарыбыз сени жакшы көрөбүз. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Ушул Керимкулова Алия ооруп жатканына байланыштуу баарыңыздарга кайрылуу жасайбыз. Алияга жардам берип коюңуздар. Окуучулар күтүп жатат, сагынып жатат. Алия, биз сени жакшы көрөбүз. Сени сакайып кетишиңди каалайбыз. Алия, биз сени жакшы көрөбүз. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерге кайрылып аткан себебибиз биздин классташыбыз Алия ооруга чалынып, анан кийин биз сиздерден суранабыз. Жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум. Урматтуу элим, кагылайын калкым. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Мына көптү көрсө көл болот дегендей кайрымдуулук иштерди токтотпостон ушул күнгө чейин жасап келдик. Жана да биздин ушул кайрымдуулук иш жасагандарыбыз аз болуп атат. Жетишсиз азыраак болуп атат. Биздин кайрылып атканыбыздын бирден бир себеби Алия кызыбыздын, карындашыбыздын катуу ооруга чалдыккан себебинен кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиз айкөл президентсиз, сиз жоомарт президентсиз. Азыркы биздин ушу кайрылып аткан элибизди сиз көз жазында калтырбайсыз. Бизге азыр ушунчалык кызыбызга, карындашыбыз муктаж болуп турган учурда сиз жардам берет деген биз чоң үмүттөбүз. Бизге ушундай акча керек болуп турган азыр кызыбызга азыр өтө маанилүү болуп, мындайча айтканда өмүр менен өлүмдүн ортосунда турат. Азыр бизге $80,000 акча жетишпей турат. Урматтуу президентибиз, сиз деген көп адамдарга жардам берип келдиңиз. Сизди биз ар дайым көрүп турабыз. Элдин кайрылуусун, көз жашын жерде калтырбайсыз деген биз үмүттөбүз. Жана да сиз жардам берет деген биз толук үмүттөбүз. Ассаламу алейкум, калай кыргыз калкым. Биз сиздерге ушу Талас областынын Чыңгыз Айтматов районунун Чолпон Май айылынан кайрылып жатабыз. Бизден сиздерге кайрылганыбыздын бирден бир себеби ушу өзүбүздүн карындашыбыз Керимкулова Алия мына 7 айдан бери рак костного мозга деген өтө оор оору менен күрөшүп жатат. Ушуга элибиз ар тараптан ушул убакыттын ичине чейин жардамын берип колун сунуп келип атат. Бирок биздин берген жардамыбыз ушул карындашыбыздын ооруну толук жеңгенге жетпей атат сумма. Буга чейин карындашыбыз Россияга барып дарыланып келди. Ал жактан болбой азыркы учурда Индия мамлекетине дарыланып ошо операцияга дайынданып атат. Биздин буга чейинки жардамыбыз ушул карындашыбызды ушул операцияга дайындоо лечениясына гана араң жетип турат. Ошон ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушуга чейин кол сунуп жардам кылган баардык кыргыз элиме, мекендештерибизге, айылдаштарыбызга ыраазычылык билдирем. Анан биздин эң кайрылып атканыбыздын себеби биз жогорку кеңештеги депутаттарыбызга кайрылдык. Кат жүзүндө, сөз жүзүндө өзүбүздүн айылдагы чыган акелерибизге, туугандарыбызга кайрылдык. Бирок алар берген жардамда жетпегендиктен биздин ажообуз Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылып жатабыз. Ушу сиздин колуңуздан гана жардам келбезе башка жардам болбой турат финансы жагынан. Биздин баардыгыбыздын жашообуз, ден соолугубуз Алланын колунда. Ушу Алланын колунан кийин эле жардам бере турган финансовый жагы ушу сиздердин колуңуздарда болуп турат. Сиздерден суранабыз, ушуну көз жоозунда калтырбай, карындашыбызды өзүңүздөрдүн камкордугуңуздарга алып,
ушуну бир карап, ушу акча маселесин, дарылоо маселесин, ушуну операция маселесин бир чечип берсеңиз деп айыл элинен суранып кетебиз. Саламатсыздарбы айылдаштар, кыргыз элим. Мен ушу кыз ооругандан бери ушундай жаман кыйналам да. Эне катары урматтуу бул Алия жөнүндө эртеден бери угуп атасыздар. Почти 1 жыл болайын деп калды, аракет кылып атабыз. Бирок бул сумма доллар деген өтө чоң сумма экен. Уже мына эң арты кече айылга кыдырып, балдар үймө кыдырып да чогултту. Эми ушу бир аз калганда ушу кызыбызды сактап калалы сураныч. Мынакей ушу бүтүн айыл азыр аябай жүрөгү сыздап турган кези. Жардам берип коюңуздар, сураныч. Урматтуу кыргыз элим, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин сиздерге кайрылып жаткан себебибиз күйөө балам Айдарбек менен карындашым Нурисанын кызынын оорусуна байланыштуу. Оору булардын башында чоң сыноо келип турат. Оору эң оор оорулардын бири экен. Лейкоз мында эң оор тур экен. Бул жерге 1 жылга чукулдап калды. Бишкекте жатты, андан кийин Москвада болду. Азыркы учурда Индияда дарыланып жатат. Каражат, чоң каражат керек экен. Айыл эли чоң ыраазычылык сиздерге билдирет эле. Жардам бериңиздер. Биз айыл элинин атын суранычы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Була жанатан бери элибиз журтубуз айтып атат көп нерселерди. Тиги Алия кызыбыздын ушу ооруп жатканына байланыштуу элибиз журтубуз кыргыз элин баардык акчаларын чогултуп күчтөрүн кошуп атат. Мындан аркы акчалар жетпегенине байланыштуу сиздерге кайрылганыбыздын себеби ушул. Колуңуздардын келишинче мамлекеттин негизинде, Минздравдын негизинде тиги байланышып чет мамлекеттер менен, ушу Индия менен эки өлкөнүн ортосундагы ушу кызыбызды аман-эсен сактап калыңыздарды сиздерден суранабыз. Сиздердин колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранабыз. Ушул биздин кайрылган себебибиз. Аман-эсен келип калышын каалайбыз кызыбыздын. Сиздерден сураналарым жардам бериңиздер. Жардам бериңиздер. Жардам бериңиздер. Суранабыз. Суранабыз.